Мелис байке, силердин кыргыз журналисттердин Турцияга болгон визитине жаңжал жөнүндө бир сурагым келет. Жаңжал жөнүндө айтып болбосок болбойт го бул жерден. Ошол гезитке, республика гезитине биздин Турция жөнүндө мындай автору жок, тиякты, биякты айткан бир күдүң сөз чыккандан кийин бир жаның кызык эле болот экенсиң. Мурда деле көнүп калгам дечи, гезиттер жакшы эле баягы алдыга суурулган адамды, кичине тыңыраак чыккан адамды бутка чаап турмай атар эмеспи? Баягы андай жарлыктарга көнүп калгам. Бирок мына ушу Турция боюнча кичине анча-мынча ушу жүрөк кичине ооруп калган сыйды да. Анткени кыргызды билесиңер да, узун булак деген бир неме бар. Мисалы, өзүмдүн тиги ат башыдагы айылыма ушундай жетиптир, гезиттен чала окуп алышып, өзүмдүн айылдагы аталарыма, чоң аталарыма. Ой, ушу Эшимканов Мелис балабыз Турцияга барып, республика гезитинин редакторун зордуктап азыр түрмөдө соттолгону жатыптыр деп. Же мен аларга айта албайм, ой, түрүлө мен ушундай эч кимди зордуктаган жокмун, соттолуп эле жүрөм деп айта албайм. Жете элекмин ат башыга. Анан сыңарындай эми баардыгын Замиранын республиканын абирине койдум. Сотко да бердик, өзү да кечирим сурады гезит бетинен. Бирок баягы тааныштардын арасында, анан анча-мынча асабаны сыйлаган адамдардын арасында бир анча жакшы эмес бир эме калып калат экен да, так калып калат экен. Эшек деп койсо эшек эмесмин деп далилдей албайсың, түкүрүп койсо ошо түкүрөгүңдү ача албайсың дегендей, анан күлүп эле ошо оң жагыңды чапса сол жагыңды тосуп берип отуруп калдык. Бирок негизи абдан нормалдуу эмес көрүнүш деп эсептейм да, ушу журналистикадагы bir конкреттүү личностьти, конкреттүү адамдын жеке келип башына асылып, менин жеке турмушум ким менен ичип атам, ким менен жүрүп атам, экинчи аял алып атамбы, бешинчи аял алып атамбы, ушунчалык кызыктырат экен. Эми балким өзү негизи дүйнөлүк журналистикада бул өзү баягы өзүнчө эле бир прием, форма болушу мүмкүн, бирок баягы өзүнүн ар нерсенин өзүнүн ыймандык, этикалык бир нормалары болсо керек да. Эми мындан деле трагедия кылбаш керек. Күлгөндөн башка арга жок, бирок айтпайм, ошол эле республика гезитинин редактору айымы жөнүндө, мен жөнүндө чыкканда кыргыздардын баягы адаты башталды дагы, толтура мага материал алып келишти. Ушунча карасаң аябай жакшы өч аласың. Карачы, мына сүрөтү да бар, фактылары да бар деп. Аны мен айттым, эми Замира жөнүндө бул материал чыгарсам, Замирадан артык эмне артык болуп калат? Асабаны кантип сыйлашат мени? Деген неме менен калдым, бирок Замира ал жагынан бизди баягы чукуп атса дагы биздин профессионалдык, гезиттик эмебиз, мамилебиз абдан нормалдуу. Демек, Турция жаңжалын сиз азыр официалдуу түрдө Турция жаңжалын мен жокко чыгарам. Жанагы жазылган фактылар бул түшкө кирбеген, ойдон чыгарылган фантазия деп эсептейм, элдин көзүнчө.